Метрополитен жер астындагы өзүнүн чен өлчөмдөрүнө ээ болгон, башка транспорттук жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылынан бөлүнгөн жана жүргүнчүлөрдү ташууга арналган шаардын көчөлөрүнөн тышкары темир жол дегенди билдирет. Ал жер астында, жер үстүндө жана эстакадаларда болушу мүмкүн. Метрополитенде поезддердин кыймылы графикке ылайык үзгүлтүксүз жүрөт. Метро маршруттун жогорку ылдамдыгы саатына 80 чакырым жүрүп, жүк көтөрүүмдүүлүгү бир багытта 60 000 жүргүнчүгө чейин. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө дүйнөдөгү эң байыркы жана ири метролор тууралуу айтып беребиз. 6 километр узундуктагы биринчи метро линиясы Лондондо курулуп, 1863 жылы 10 январда пайдаланууга берилген. Алгач линия буу тарткычта иштетилип, 1890 жылы электрге алмаштырылган. Экинчи метро 1868 жылы Нью-Йоркто жер үстүндө ачылган. Бирок ал жакшы иштебей, биринчи жер алдындагы линия 1904 жылы ишке берилген. Андан кийин Чикаго, Будапешт, Глазго, Париж, Берлин, Гамбургда пайда болгон. Стамбул метросунда Европадагы эң эскилердин катарына кошсо болот. Россияда метрополитендин биринчи линиясы салтанаттуу түрдө 1935 жылы Москвада ачылган. СССРдин аймагында андан кийин Ленинград, Киев, Тбилиси, Баку, Харьков, Ташкент, Ереван, Волгоград, Минск жана башка шаарларда ишке кирген. Советтер Союзу тарагандан кийин метрополитен чөлкөмдөгү 3 гана шаарда ачылды. Алардын бири коңшу Алматыда 2011 жылы ишке кирген. Лондон метрополитени Лондондогу жер астындагы линиялардын тутуму, дүйнөдөгү эң байыркы жана ири жолдордун бири. Анын тармагы жалпы узундугу 402 чакырым болгон 14 линиядан турат. 45% жер астынан өтөт. Жалпы линиялардын узундугу боюнча дүйнөдө Сеул, Пекин, Шанхай жана Москва метросунан кийин 5-орунда. Лондон метросунда 270 станция бар. Күнүнө 3 миллиондон ашык жүргүнчүнү тейлейт. Айтып өткөндөй, Лондон метросу дүйнөдөгү эң эски. Анын биринчи линиясы 1863 жылы ачылган. Ал эки ири темир жол вокзалдарын байланыштырып турган. 1896 жылы Будапештте дүйнөдөгү биринчи электрлештирилген метродо жүргүнчүлөрдү ташуу башталгандан кийин Лондон метрополитени Уэмбли паркындагы сыноо участогуна байланыш темир жолун орнотуп, 1898 жылы округ менен ортосундагы бөлүктү биргелешип электрлештирүү жөнүндө келишим түзгөн. 1900 жылдын май айында Лондон метрополитени Европада электр поезддерин колдонгон экинчи темир жол системасы болуп калган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы бомбалоо учурунда метро станциялары 10 миңдеген карапайым калктын баш калкалоочу жайы катары кызмат кылган. 1987 жылдын 18 ноябрында станциялардын биринде өрт чыгып, 31 адам каза болгон. 2005 жылы 7 июлда Лондон метрополитени террорчулардын бутасына айланган. 3 жолу болгон террордук чабуулдан 56 адам, анын ичинде 4 террорист каза болгон. Лондон метросунун линияларын ар кандай жеке компаниялар курган. Лондондуктар жер астын түтүк деп аташат. Метро Британия баш калаасынын символдорунун бири. Нью-Йорктогу метро станцияларынын саны боюнча дүйнөдөгү эң ири метро тутуму жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча дүйнөдө 7-орунда турат. Система 1868 жылы Нью-Йоркто чубалгыларды тартуу менен жер үстүндөгү шаардык темир жол линиясы ачылганда пайда болгон. Ал 1871 жылы буу менен иштесе, 1890 жылы электрге алмаштырылган. Иштеп жаткан трассалардын жалпы узундугу 1370 километр. Анын 1070 чакырымы жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн колдонулат. Станциялардын расмий саны 472. Метро 5 райондун 4 аймагын камтыйт. Америка Кошмо Штаттарынын көпчүлүк башка шаарларындагыдай эле Вашингтондун метросунан айырмаланып, линиянын 40%га жакыны жер үстүнөн өткөнүнө карабастан система метро деп аталат. Алардын бардыгы жол кыймылынан жана транспорттун башка түрлөрүнөн толугу менен обочолонгон. Жолдордун кесилиштеринин көпчүлүгү ар кандай деңгээлде жасалган.
Нью-Йорк метросунун өзгөчөлүгү ар бири бир же бир нече линия боюнча өткөн поезддердин каттамдары боюнча кыймыл уюштурулган. Маршруттардын саны 28, алардын көпчүлүгү экспресс каттамдарга жана жергиликтүү болуп бөлүнөт. Тутум күнү түнү иштейт. Маршруттар жуманын күнүнө жана күндүн убактысына жараша өзгөрүлөт. Афина метрополитени Грекиянын борборундагы коомдук транспорттун алдыңкы түрлөрүнүн бири. Биринчи линия 1869-жылы Лондон метросунун 6 жыл өткөндөн кийин кызматка киришкен. Анткени менен Афина метросуна дүйнөдөгү экинчи деген наам берүүгө болбойт. Себеби жер үстүнөн жүргөн паровоз линиясын метро деп айтуу анчалык туура эмес. 1904-жылы линия 3 контакттык рельс менен стандарттуу схема боюнча электрлештирилген жана 2 жолдуу системага чейин кеңейтилген. 1957-жылы 10 августта линия 24 станция менен азыркы узундугу 25,6 чакырымга чейин бүткөрүлгөн. 2000-жылга чейин бир гана линия болсо, 2004-жылдагы Олимп оюндарына байланыштуу дагы 2 кызыл көк түстөр курулуп, биринчи линия капиталдык оңдоодон өткөн. Ушунун аркасында Афина метросу азыркы учурда дүйнөдөгү эң кооз жана заманбап метрополитен деп эсептелет. Метрополитенди курууда табылган археологиялык табылгалар экспонаттарга айланып, айрым бекеттердин фоелерине коюлган. Стамбулдун европалык бөлүгүндө жайгашкан жер астындагы метро. Ал 1875-жылы ачылып, бүгүнкү күндө иштеп жаткан эң эски түрлөрдүн бири болуп калган. Туннелдин долбоорун француз инженери Эжен Андри Гаван даярдап сунуштаган. 1869-жылы аны куруу үчүн Осмон өкмөтүнөн уруксаат алган. Туннелдин расмий ачылышы 1875-жылдын 17 январында болгон. 1904-жылы Константинополдун метрополитен темир жолу өкмөттөн 75 жылга жаңы концепцияны алган. Бирок 1939-жылы туннель улутташтырылып, шаардык транспорттук компаниянын курамына кирген. 1960-жылдардын аягына чейин туннель дээрлик өзгөрүүсүз буу менен иштетилип, 1968-жылы калыбына келтирүү үчүн жабылган. 71-жылы ал олуттуу жаңыланып, электр тарткычка өткөрүлүп ачылган. Сейсмикалык туруктуулугун чыңдоо менен байланышкан дагы бир модернизация 2007-жылы жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө туннель Стамбулдагы заманбап коомдук транспорттор менен катар ишин улантууда. Жылына 6 миллионго чейин жүргүнчүнү тейлейт. Будапешт метрополитени жол астындагы шаардык коомдук транспорт, электр тарткычтар боюнча дүйнөдөгү биринчи метро. Будапешт метросунун транспорттук тутуму Европадагы эң байыркы жер алдындагы транспорттук тутумдардын бири. 1896-жылы 3-майда ачылган. Жалпы узундугу 39,4 чакырымды түзгөн 4 линиядан жана 52 станциядан турат. Жумуш күнү метро орто эсеп менен 1 миллион 200 жүргүнчүнү ташыйт. 19-кылымдын аягында Будапешт чоң мааниге ээ болгон жана Транслитаниянын борбору деп аталган эгиз Австро-Венгрия империясынын ири шаарларынын бири болгон. Шаардын калкынын санынын өсүшү, иштеп жаткан транспорттук линияларды жана транспорттук түйүндөрдү кеңейтүүнү да, жаңыларын курууну да талап кылган. 1870-жылы Венгриянын улуттук чогулушу борбор калаада метро куруу жөнүндө түпкүлүктүү чечим кабыл алган. 1896-жылы венгрлердин өз мекенин алгандыгынын 1000 жылдык мааракесин белгилөөнүн алдында Миклош Шийбилдин долбоору боюнча Адраса проспектисин реконструкциялоону аяктоо жана ачык жол менен унаа жолунун астына электр метрополитенин куруу пландаштырылган. Долбоор 200дөн ашуун үйдү бузуп, анын ордуна тарыхый стилде жасалган жаңы үйлөрдү камтыган жана долбоор орто эсеп менен 40 жылга созулган. 1885-жылы Пестеги жаңы проспекти Европадагы эң даңаз алуу көчөлөрдүн бири болуп калган. Жер астындагы темир жолдун курулушу 1894-жылы Будапешттеги 2 транспорттук компания тарабынан башталып, курулушта күнүнө 20 миңге чейин адам иштеген. Линия 1896-жылдын 3-майында пландаштырылгандай эле мекендин алынгандыгынын 1000 жылдыгын белгилөөнүн алдында ачылган.